Assalamu alaikum. Милана пульт, центральный замок бар болчу мурда. Ошого через пульт тош керек болуп атат да. Ошобуз. Так, Nexia 2'lerde бул жеринде проводтордон массага беребиз. Массага немени берет экенсиздер? Эки сары проводду берет экенсиздер. Бирөөсү черный линиясы менен да. Бирөөсү обычный сары. Бирөөсү обычный масса. Аны масса алып алдыңыздар. Экинчиси болсо бияктан бир любой эле плюс алып туруп, ката жүрөт. Ар жактан плюс алып туруп, анын ичинен плюс алып, оранжевый да. Ошондой эле. Бир полосасы жок, бирөө полосасы менен. Аны плюска кетиребиз. Кызылды кошуп туруп, плюска кетиребиз үчөөнү. Кара менен эки сарыны, бири кара полоса, бири обычный сарыны. Ал үчөөнү массага берет экенбиз. Анан бияктан бир багажнигим иштебеген себептен багажниктикин чыгарып салдым. Сигнализацияга жана звук чыгарган. Анан багажга кетет экен да. Анысын алып салдык. Бул жактан эки ак чыгат экен. Эки ак управляющий болуп калабы. Бири кара полоса, бири ак полоса. Мындай быжырап көп провод көрүнгөнү менен каждыйынын немеле парочкалары бар экен да. Ак, сары, оранжевый, күрөң болчу. Анан мындай полосалар менен да. Ошонун разница кылып аткенсиздер. Анан билгендер болсо комментарийге жазып койсо сонун болот эле. Мунун немесин таппай атам да. Муну коштум. Эки актычы. Анан бизден мону табыш керек болот. Мону через диод аркылуу кетет да. Через диод аркылуу жана пультту ачып жапканда аваринка бир-эки жолу жанып анан өчөт эмеспи? Күйүп өчөт го. Ошонусу бирөө заднийге, бирөө переднийге, либо бирөө правый сторона, бирөө левый сторона болуп, ошо эки бир провод эки лампочкага кетет экен да. Ошонусу